Арыбаңыздар, урматтуу көрөрмандар, түз эфирде Музарт. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө кыргыз балет өнөрүнө жаркын из калтырып кеткен балет бийчиси, Кыргыз Республикасынын эл артисти, көптөгөн эл аралык жана бүткүл союздук балет конкурстарынын ээси Арстанбек Ирсалиевдин элесине арнайлы деп турабыз. Анда мен мына ушул тема боюнча атайын чакырылган меймандарды тааныштырып өтөйүн. Рысбек Ирсалиев, мына ушул бүгүнкү каарман Арстанбек Ирсалиевдин бир тууган агасы. Эсенбүбө Жумалиева каарманыбыздын бир тууган эжеси болот. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, балет бийчиси Айзада Тумакова. Ошондой эле Учур мамлекеттик жаштар театрынын жетекчиси Шаршыбек Шешенов. Куш келипсиздер, урматтуу меймандар. Убакыттын өтүшү менен ушул өткөн доордун бир жаркын учурлары, ошол доорду жараткан адамдардын мындай аттары көп учурларда эстелбей, айтылбай калган учурлар көп да. Учурунда ушул Арстанбек, бүгүнкү каарманыбыз Арстанбек Ирсалиевдин аты даңаза болуп, кыргыз балет өнөрүнүн жылдызы болуп, аты аталып, эл аралык бүткүл союздук деңгээлде аты аталып турчу эле. Мына ошол бир кездеги биздин кыргыз балет өнөрүнүн гүлдөп өнүгүү мезгилиндеги эң чоң салымын кошкон адамдардын, инсандардын бири мына ушул биздин бүгүнкү каарманыбыз Арстанбек Ирсалиев ага эле. Тилекке каршы ал өмүрүнүн акыркы жылдарын алыскы Америка жергесинде жашап жүрүп, ошол суук кабарды биз ошол алыскы тараптан угуп, бул кабар биздин жалпы коомчулугубузду, чыгармачыл адамдарды бир топ кайгыртты. Биз бүгүн ушул чыгармачылык, агайдын чыгармачылык өмүр жолуна дагы бир жолу биз сиздер менен дагы бир жолу кайрылып, өмүр жолуна сереп салалы деп атайын сиздерди чакырттык. Алгач маекке өтөрдөн мурун ушул Арстан аганын аткаруусунда Молдобасанов Окундун Куручук балетинен бир үзүндү көрүп алып туруп, андан кийин маекке өтсөк. Мына биз кыскача агайдын мындай бийлеген бир үзүндү көрүп алдык. Тилекке каршы биз баягы көрсөтүүнүн жүрүшүнө байланыштуу кыскача гана берүүгө мүмкүнчүлүк болуп атат. Мына сиздерди мына бир туугандары катары биз терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Кыргыз искусствосунда чындыгында агайдын кетиши абдан чоң оор жоготуу. Мына сиз бир тууганы катары сиз дагы кыргыз балет өнөрүнө чоң салымын кошкон адамдардын бирисиз. Кыргыз балет өнөрүндө көптөгөн жылдар бою, өмүр бою иштеп, ошол жакта көп салымыңызды кошкон адам катары биз сизди баалайбыз, бартабыз, билебиз. Мына агасын көрүп, инисин өсөт деп коет го. Ал ошо каарманыбыздын ушу балет өнөрүнө келип калышына ошо сиздин таасириңиз чоң деп өзү да айтып калчу эле. Ушул сиз айтып өтсөңүз, ушул келечекте чоң бийчи болоорун кандай байкап баалап калдыңыз ошол жөнүндө? Эгер биздин көрсөтүүбүз орусча, кыргызча кете берет, андыктан орусча деле айта берсеңиз болот. Жакшы. 1958 жылы Ленинградтан комиссия, Ленинградский академический хореографический училищедан комиссия келип, берден жаш
кыргыз балдардан тандоо өткөрүшкөн да. Бүт Фрунзе эмес, анда Фрунзе болчу да. Токмо, Кара Балта шаарынан мектептердин бүт баарын кыдырып, чогултуп, анан татынакай кыргыз балдардан тандап алчу да. Анан мен биринчи кыргыз интернатта, мектепте окуп жүргөм. Совет менен Токтогул көчөсүнүн бурчунда. Анан биздин мектепке келип, мени тандап алышты. И ошол эле жылы Ленинградка бир топ кыргыз балдар, кыздар менен чогуу кетишкенбиз. Анан барып, анда Ленинградская академическая ордена Трудового Красного Знамени Имени Ваганова. Имени профессора Агриппины Яковлевны Вагановой деген училище болчу да. Знаменитое. И ошондо биринчи класска кирдим. Айсулу Токанбаева менен бир барганбыз. Медина Токтомушева менен бир барганбыз. Алар улуу класска өтүштү. Мен биринчи класска. 1-2 жылдан кийин дагы жаңы группа алышты. Кыргызстандан. Мен болсо жайында келебиз да, каникулда. Ошондо үй бүлөдө баарыбыз чогулуп алып, мен айтып берчимин. Окуу жайын, Ленинград кандай экен, училище жөнүндө, би жөнүндө, хореография жөнүндө бүт баарын айтып берчимин. Даже столовойдон тамак ашында айтып берчимин. Кызыктырып салган. Арстан оозун ачып, ушундай жакшы кабыл алчу да. Көп суроолор берчи. Кышында кандай үшүп жүрөсүңбү деп. Анан бүт баарын айтып берчимин. Ошондо кызыгып калыптыр да. Анан 2-3 жылдан кийин келди. Мен Ленинградта болчумун. Анан карасам, балдардын арасында Арстан жүрөт. Сүйүнүп кеттим. Кучакташып, анан баары тең эле сурап калды. Ай, это кто? Мен айттым, это мой брат деп. Анан педагогдор да сүйүнүп кетишти. Арстан аябай жагып калды да педагогдорго. Бирок бир эмеси бар болчу да. Төтаман деп коет го. Майтаман, төтаман деп коет. Орусча эмне деп койчу? Плоскостопие. Плоскостопие болсо биге алышпайт. Алыш эмес да. Бирок Арстан өтүп кетти. Же мен сураган билбейм. Сиз да аракет кылгансыз го дейм. Ошондойго. Арстан өтүп, анан окуусун баштады. Окуп жүрүп 12 жашында всесоюзный конкурска катышты. Мен ушул агай Арстан ага ошо окуп жүргөндө эле өзүн көргөзгөн экен. Ошол убакта эле ошол башкалардан өзгөчөлөнүп, аны баалашып, ошол Майсеевдин тиги колунан сыйлык алган экен да. Ошону биз учурунда бир көрсөтүү жасап калдык эле агай жөнүндө. Ошондон бир үзүндү көрүп алып тургандан кийин көрсөтүп алса. Салиев, больше динамики в ногах. Ты изображаешь рикшу, но помни и о состоянии. Вот в особенности в финале танца. Это должно быть самое эмоциональное, самое яркое. Сейчас ты это сделаешь. Мария Ильинична, пожалуйста, финал. Рикша, это 67-й год, это в Москве, второй всесоюзный конкурс хореографических номеров. К нам в училище пришел один из старейших балетмейстеров Ленинграда, Аркадий Ефимович Обран, и они с директором училища, Валентином Ивановичем Шелковым, и выбрали на постановку нового номера «Рикша». Рикша – это, значит, ну, вы знаете, это человек, который возит человека, да, в Юго-Восточной Азии. Образ этого рикши создавался многомерно. Исполнитель вот этой роли мог понять, что он делает. Меня забрали из этого зимнего лагеря, привезли в училище, потому что должен был состояться всесоюзный конкурс. И я помню, один в этом огромном здании, холодно, темно, мне заставляют и работать, еще. Я потом уже осознал,
что как это здорово, когда работаешь с профессионалами. На всесоюзном конкурсе, уже в Москве, в процессе конкурса, для меня не составляло большого труда станцевать, а тем более там всесоюзный конкурс. Со всего Союза съехались. А потом утром прибегают, значит, наши педагоги питерские, давай обнимать, целовать, победа, первая премия. И тогда, я помню, из рук Игоря Александровича Моисеева, он был председатель жюри, я получил вот этот диплом и премию. Мына ушул сиз дагы баягы бир тууганы катары кишинин чыгармачылык өмүр жолуна дагы башынан баштап билесиз. Мына ушул балет өнөрүнө болгон таасирин сиз дагы баалап айтып өтсөңүз. Кандай болуп өзү таасирленчү элем, мындай адам сыймыктанат ар бир кесип үчүн. Мен балдардын олуусу болгондон кийин, эжекеси болгондон кийин буларды ары бери жетелеп, көп убакыт булар менен өткөрчүмүн да. Эмне дегенде апабыз жумушта, дагы эртең менен кечин такай жумушта. Балдарды ары бери жетелеп, булар менен мен көп убакыт өткөрчүмүн. Арыстан болсо кичинекей бала бакчада эле аябай шыктуу болчу бийге. Любой утренникте Арыстан бийлечи. Сүрөттү аябай жакшы тартчу. Чыгармачылыкка бала кезинен сүрөттү да аябай кичинекейинен эле бийчи болом деп айтчу эмес, бирок сүрөтчү болом деп айтчу. Кийин бийге көп эметип кетти да. Театрда болгон бүт кайсы спектакльде бийлесе, театрда мен такай опера балетте отуруп такай эмелерин көрчүмүн. Аябай сыймыктанчумун ушу бир туугандар менен бийлегендерине. Анан сиз ошол айтып өтсөңүз, Арыстан ага ошол эми ал жөнүндө көрсөтүм жүрүшүндө дагы токтолуп өтөбүз. Ушу бала кезинде эле чыгармачылыкка жакын болчу деп атпайсызбы? Анан жанагы Космонавттар көчөсү деген киного тартылып калган экен бала кезинде. Ол кандай болуп тартылып карабайсызбы? Азыркыга чейин бул биздин кино өнөрүндө ушунчалык өзгөчө орунду ээлейт да бул фильм. Классикага айланып калды. Биринчи балдардын художественный фильм ошо «Улица космонавта», биринчи кино. Москвадан келген Рошаль деген режиссер келип тарткан. Кандай болуп тандалып калган дейм да? Ал мындайча болду да, биздин мамабыз дагы тиги сакзаводдо иштечи да, спирт заводдо. Художественный самодеятельностька катышчы апабыз. Уже тиги возраст болуп калса дагы бийлечи. Анан алардын эмеси конкурстан өтүп, театр опера балетте заключительный концертке келишет, и Арыстан кошо келет. Каникулда болчу. Арыстан, анан жана кичинекей иним, кичүүсү каникулда кошо келишет. Анан артта тиги кулисанын артында карап турушат да, мага бийлеп атат дейт. Анан ошондо Арыстанды байкап калыптыр. Ошондо бала издеп жүрүшкөндө тиги главный ролго балдарды тандап, көп балдар экен, ошону Арыстанды көрүп калышат. Анан кийин Арыстанды чакырып алып, ушундай киного тартыласыңбы деп сурап, анан тартылам дептир, сразу эле. Проба кылып, сразу эле биринчиде главный ролго эметип утверждать этип коюштур. Ошондо эле байкалган экен да мындай чыгармачылык болгон өнөр. Анан мына сиздер ошол сизден кийин 2 жылдан кийин келди да, тиги Арыстанга. Анан ошол убакта чындап дүйнөлүк балет жылдыздардын баары ошол сиздерде окуган, өзү дагы айтып калчу эле, ушундай адамдар менен мен окугам, жана Барышников, Михаил Барышников. Ошол сыяктуу сиз ошол жөнүндө окуган ушулар жөнүндө дагы бир аз токтолуп өтсөңүз. Биз окуп жүргөндө Михаил Барышников Ригадан келип калды. Кичинекей кезде. Бир окудук, бирок ал орус класста, а мен интернациональный класста. Ушундай бөлүнчү. Бөлүнчүдө. Вот. Эмне дегенде Ленинградтан көп алчы, анан Россиянын бүт жагынан келчи да, орус балдар. Орус балдар, кыздар. Вот. Анан кийин иностранецтер көп болчу, чет өлкөдөн көп болчу да, окуучулар. И бизге кошчу. Интернациональный класска. Анан биздин арабызда Финляндиядан, Англиядан, Румыния, Болгария көп, анан Куба да кошулуп калды акыркы жылдарда. И
Миша Барышников классташ деп койсо болот. Параллельный класста. Бир класс, только параллельный класста. Ал Пушкинде мен болсо Силюцкий классында. И окуп жүрүп, Арстанга окшоп, Миша да катышып калды международный конкурска. И алтындап келди Михаил Барышников. Мен болсо Ереванга барып, биринчи орундап келдим всесоюзный конкурста. По актерскому мастерству. Анан кийин Арстан биздин хореографический училищенин чоң бир тобу менен Африкага барып келген. Сенегалга. Вот, ошондо көп айтып берген мага. Ой, таасирлерин. Бүт баарын, фестивалдын кандай өткөнүн, кандай бийлеп берген, чоң сонун белектер бериптир да Арстанга. Жана крокодилден жана портмоне бериптир, белек кылып сонун кийимдерди бериптир. Бул эми баягы өзүнө кийинки келечегине шык берген да. Эми ошол убакта биз айтып атпайбызбы? Мына ошол кыргыз балет өнөрүнүн мындай сыймыктуучулары эле депчи. Ошол убакта биздин чынында эле биздин балет өнөрү гүлдөп өсүү мезгили экен. Көптөгөн таланттар бар болчу ошол убакта биздин кыргыз балетинде, башка жакта айтпай эле коелу. Бирок ошолордун арасынан да суурулуп чыгуу чынында эле кыйын эле. Анан ошолордун арасынан мына ушул Астанага дагы ушу суурулуп чыгып, элдин көзүнө көрүнүп, бии боюнча баарыбыздын көңүлүбүздө калган, баарыбыз деле көрүп билип калдык агайдын бийлегенин. Анан ошол чыгармачылыгында Айзада мына сен чыгармачылык азыркы убакта да ушул чыгармачылыктын өнөр казанда кайнап жүрөсүз. Ушул өнөр чыгармачылыгына бир баа берип айтып өтсөңүз. Таасир көрүп калдыңызбы кишини? Же бийлеген кандай таасир? Чындыгында мен Москвадан бүтүп келген кезде Арстан байке мугалим катары иштеп калган. Ооба. Хореографический окуу жайында азыркы Чолпонбек Базарбаев атындагы окуу жайында. Анан театрда мен бийлеп жүргөн кезде репетицияга келип калчу. Келип көрүп, кээде замечание айтып, тигини мондай кыл, тигинтип секир деп өзүнүн каалоосун айтып калат эле. Анан бир учурду эстеп кетким келет. Ушу 95-жылы Алматада театр опера балет имени Абая ошондо эл аралык чоң фестиваль, балеттик фестиваль болгон. Анан ошого Арстан Эрсалиев мени тандап, эми жаш эми эле бүтүп келди, билеп берсин деп Уран Сарбагышевка айтып, анан мени алып барышканда, вот Рысбек байке болуп чогуу барганбыз Алматага. Почетный гости деп. Анан мени бийчи катары алып барышкан ошол кезде. Ошондо мен дагы аябай толкунданып, репетицияда баягы кээде жасай албай эметип калсам, Арстан байке ушунчалык баягы мүнөзү кандай десем жеңил, анан кийин мындай акырын айтып, шашпа, ойлон деп ушинтип бир-эки сөз менен эле айтып койчу. Анан ошентип барып калдык. Барганда ал фестивалга дүйнө жүзү боюнча көп катышуучулар келген. Анан Москвадан дагы Большой театрдан Галина Уланова келди. Абдан чоң кадр бар, чоң бийик конкурс болгон экен. Фестиваль болгон. Юрий Григорович келди, Лавровский. Ошолордун жанында биз дагы катышып, эми элестетсеңиз бир башкача эле дүйнөгө келип калгандай эле болдук да. Анан Кыргызстандын мындай эмесин чыгаралы деп биз дагы аябай аракет жасаганбыз. Ошондо анан Галина Сергеевна Уланова бизди мактап койду. Жакшы өтүшкөн. Жакшы биледиңер. Ушинтип дагы иштей бергиле. Ким менен иштедиң деп сурап калды. Анан Арстан байке вот чогуу деп эметсек эле, молодцы деп аябай жакшы баа алып келгенбиз ошол кезде. Анан эстеп кетсем, Арстан байке менен дагы театрда биз баягы балет барго, Барышня и хулиган деген, ошонун үзүндүсүн дагы койдук. Көп концерт кечелерде катышып, ошо көрсөтүп, образды чогуу иштеп калдык. Анан ошо иштеген кезде Арстан байке аябай катуу, мындай
кандай десем, требовательный ушу балеттин талап кылган. ооба талабын аябай мындай сурап айтат эле да, ошон образды мен айткандай көрсөтүп сен чыгар деп. Балет өнөрүндө чындыгында талап катуу болбосо бул өнөрдүн мындай бир чебер болуп чыгыш кыйын го. Эми биз агайдын ушул чыгармачылык өмүр жолуна дагы ошол бийлеп жүргөн ушуларына токтолуп дагы сире карап өтсөк, ошол агайдын аткарган партияларын, чыгармачылык сиз дагы ошол учурда бийледиңиз да, ошол жөнүндө токтолуп өтсөңүз. Айзая да мына айтып кетти, барышний хулиган деген. Барышний хулиган деген балетти башынан Уран Отунчевич Сарбагишев бийлеген да, хулиганды. Анан кийин мен келгенде, мына связь поколения дейт да, мен бийлеп алдым. Арстан келгенде мен Арстанга берип үйрөтүп, анан кийин карасам өтүп кетти да. Баратат, өзү. Арстанды. Его невозможно было остановить. Анан ошентип Арстан аябай ошол связь поколения, сиз айткандай, ошол связь поколения хулигандын ролун кийин Эмилге берип калды. Эмилде аткарып калды. Эмил да бийик деңгээлде аткарып калды го. Эмил экөөбүз бийлеп калдык кийин. Анан дагы ошо аткарган бийлеринен ошол кайсы спектакльде, кайсы балеттерде токтолосуң. Мен оюнча эң баалаган Жизельде өзү айтып калчу. Дон Кихот. Не очень. А вот эжем айткандай Дон Кихот. Азияда да жакшы билет. Дон Кихот анан Спартак. Спартактар бир өзүнчө бир башкача маанисин чыгарып мындай аткарганда учурларына. Эми азыр ошол учурларда ошо айтып атпайбызбы, ошол Айсулуу Токонбаев, сиздер, ошол Чолпонбек Базарбаев, Салимбаев деп көптөгөн ушул сыяктуу ушундай Мелис Асылбашев, эмне деген таланттар бар эле. Ошол убакта силердин репетитор болуп иштеп жүргөн Берик Алимбаевдин эскерүүсү бар экен, ошону угуп койсок азыр. Конечно, вот были спектакли, которые как бы относятся с особым каким-то чувством. Это, несомненно, это значит, был «Спартак», допустим, такой балет, как «Жизель». Чувствовал я себя так в своей тарелке, вот, допустим, «Дон Кихот», да, вот, очень веселый спектакль, трудный в исполнении. Биз кыскача гана берүүгө мүмкүнчүлүк болуп атат. Агай жөнүндө баягы кыргыз телевидениеси мындай айрым документалдык фильмдерде дагы көрүнүштөрү бар. Биз айрым учурларда берип калып жүрөбүз. Эми бул баягы балет өнөрү кыска эмеспи? Кыска эле андан кийин анан сөзсүз бир башка кесипке өтүш керек, же болбосо ошол чыгармачылыктын тегерегинде мугалим болуп өтүш керек, же болбосо ушундай кийинки баягы союз урап, андан кийинки баягы чыгармачылыкка көңүл бөлүнбөй калган учурда агай дагы баягы өзүнүн кесибин алмаштырып педагог болуп мына иштеп жүрчү деп атасыздар. Андан кийин баягы өзү драма театрында дагы өзүнүн балетмейстери баягы катары дагы көргөзүп иштеп, биздин кыргыз драма театры менен дагы чыгармачылык байланышта болуп калды. Андан кийинки учурларда мына сиздер жетектеген театр менен дагы байланышып калган учурлары мен көрүп билип калдым. Сиздер ошол кандай чыгармачылык байланышта болуп калдыңар, ушул жөнүндө токтолуп өтсөңүз. Эми мындай 2005-жыл Айтматовдун биздин тиги жана тоолор кулаганда романынын негизинде Жаабарс деп инсценировка жазылып, Абибилла Пазыловдун. Анан ошондо ошо Жаабарста жана барстардын бийлерин, барстардын кыймыл аракетин баарын пластика түрүндө беришке туура келип калды да. Ошол учурдан анан ошо Арсан абага чыгып, ал киши менен байланышып, анан ошо жерге ушундай постановка коюлуш керек.
драматический спектакль, өз драмалык спектакль, ошол айванаттардын, ошо барстардын ошол кулк мүнөзүн, ошолордун характерин, ошолордун жанакы айванаттык бир немесин көрсөтүш керек. Ушу эми муну ошо албетте бул балеттин артисттери эмес, бул кадимки эле драмалык артисттер. Бийге анча жок, пластикага көп анча жок. Мына ошо артисттер менен иштеп бир нерсе түзүп берсеңиз деген баягы сунуштар менен келип, анан раматтылык режиссер Алмаз Сарылыкбеков болчу, киши. Ошо киши чакырып келген. Анан ошондо көрүп, ошо кишинин иштеген ишин менен биз да күбө болуп калдык да ошол кезде. Ага чейин ал кишини деле билчүбүз, жана кинолорунан, жана Алим Аки секилдүү Атайда ойногон, тиги берки Космонавттар көчөсүндө жана башка. Анан балетти дагы бийлегендерин мындай көрүп калганбыз, жана Спартакты тигилерде. Анан мындай биздин неме кабардар элек да, бул киши туурасындачы. Анан мындай жакынынан түзүп отуруп чогуу иштеше элек болчубуз. Анан ушу где-то бир жарым ай, 2 айдай иштедик ошо жерде. Анан баягы бизде эми мындай чочулоо пайда болду да, анткени бул киши балет, анан баарын эле балет кылып салат го. Анан биздин артисттер кандай болот, кандай кыймылда болот, тем более бул балеттин артисттери баягы өтө мындай гибкий эмес дегендей болуп. Анан карап отурсак, а киши тилин тапты да. Тилин таап, ошо артисттер менен кадимкидей бул кишинин бир мүнөзүнө ушу баа бердик да ошол кезде. Акырын эле сүйлөйт мындай эле. Акырын эле сүйлөйт, акырын деп эле мынтип акырын. Ушундай түшүндүрүп коет, жалпак тил менен, ушундай өзүнүн кыймыл аракети менен. Ал эми койгонум болсо, эми ошо өзүңүздөр деле көрүп калсаңыздар керек, Жабар спектаклин башкы байгеден баштап өзүнүн республикалык конкурстарда башкы байгени алды, сыртка чыгып ал жактан да баш байгени алып келди. Бул спектакль абдан мыкты чыкты. Мунун ошо спектаклдин өзгөчө бир мыкты чыгып кетишинин бир себеби ушу Арстан Байкенин эмгеги болду да. Ошол балдарды ушундай кылып жанакы Жабастын, барстардын характерин берип ушундай алып чыкканына өзүң баа бересиң да, таң каласың да. Анан ошо премьерасына как раз Айтматов келди, өзү келди. Айтматов келип анан таң калып, мен буларды балеттин артисттери экен десе, өзүңөрдүн эле артисттери келип турбайбы? Кандай пластика деп таң калдыбы? Абдан таң калды да. Ошондо Арстан Байкенин эмгегине чоң баа берилген болчу да. Чоң баа берилген. Ошо киши бүгүнкү күнгө чейин бул ошол эмгекти биз кармап келатабыз. Мына жакында эле тиги 18-жылы эле тиги 17-жылы Айтматовдун жана 90 жылдыгына 90 жылдык эле. Ошого арнап кайра жаңыртып, кайра коюп чыктык да. А кишини ошо кишинин койгон кыймыл аракети, бүт пластикасын унутулган жок, бүт. Анткени бизде видеосу бар эле да. Ошол аркылуу көрүп, анан биздин дагы ошо бийге жакын бир кызыбыз бар. Ошол иштеп кайра восстановить эттик да. Мурунку ойногон артисттерибиз да бар болчу, анан кийинки жаш поколение сакталып калган. Жаш балдар жакшы. Анан ошону кайра жаңыртып, кайра сахнага алып чыктык да. Дагы ошондой жакшы деңгээлде чыгып, мына өзүбүздүн эле улуттук эргүү деген чоң номинациябыз бар. Ошондо гран-прини албадык ошол спектакль мененчи. Бул да болсо Арстан Байкенин эмгеги деп ойлойм да. А киши ошо киши менен ушундай замандаш болуп, ошо кишинин эмгеги менен күбө болуп чогуу иштешип калганына биз сыймыктанабыз. Анткени бул кишини башынан эле баалачу элек, абдан жакшы кыргыз балетинин эң алдыңкы катарында турган чоң улуу адамдардын бири. Анан кийинки бир немесинде ушу ошону 2000 кайсы жылдар экенин унутуп калдым. 1 жыл 2 жылдан баягы биздин артисттерибиз алмашып кетип, баягы эми турмуш ар кандай болот да. Бир кызыбыз Түркияга кетип калды, дагы бир эки баласы Москвага кетип калды. Анан кайра восстановить этишке туура келип, анан Арстан Байкени кайра чакырып келдик. Кайра чакырып келип, анан кайра иштеп. Ошол кезде Арстан Байке кишини таяк таянып, мындай Жок, азыр 5 кетет, сылтып басып калган экен. Кыйналып турган экен да ошол кезде. Бирок ошого карабастан кайра иштеп, кайра бир восстановить этип берген болчу. Ошондо бул спектакль 3 жолу восстановление болду. Биринчи жолу коюлду, анан дагы бир восстановление, анан дагы бир жолу. Буюрса андан ары дагы уланат деп ойлойм бул эмгегичи. Ушул сиздер менен иштешип атканда бул киши ооруп калды болсо керек эле акыркы. Ошо бир 2007-жыл болсо керек эле, эгер жаңылбасам ушу кайра 2007-жыл болчу, 2007-жыл болчу.
ошондо биз баягы артисттер алмашканда кайра кайра иштеп чыгалы деп кайра восстановить эткенде ага чыкырсак ошондо ошо этип калыптыр да, таяк таянып калган экен да. Эми азыр ошо жана айтып өтпөсүң, Жаабарс деп, ошол Жаабарстан бир үзүндү көрүп алсак койгон спектакльни. Çağlarız, peynirden kayıt. Бул кыскача, мындан дагы бул балет деп айтып алдым. Спектакльди көрүш үчүн чындыгында мындай келип жандуу көрсө мындан андан бетер кызыктуу болот деп ойлойм. Эми ошол чыгармачылыгында токтолуп өтпөдүк, ушундай пластикалык режиссер катарда иштеп. Анан бул киши да өзүнүн баягы чыгармачылыгы абдан кенен экен да, учурунда карап көрсөк, мен бир сыйра баягы кийинки ушулардын чыгармачылык өмүр жолуна сереп салсам, бул баягы балетте коюп, балетмейстер катары дагы иштеп, ошол убакта Саймалы таш деген балет, фольклордук балет койгон экен. Бул ошол биз баягы эгемендик келип, союз урап, баягы элдик өнөргө болгон мамиле күчөп баратканда, мына ошол учурду түшүнүп, фольклордук ушундай балет койгон экен да. Көп айтышат, бул өзгөчө коюлган балет болчу деп да. Ошол чогуу иштешкен Бийсеев деген Доктурбек Бийсеев да ушунчалык ошол менен чогуу иштешип калыптыр. Анан мага ушунчалык абдан таасир калтырган дейт. Анан бул фольклордук жагын дагы билип, кийинки учурда ошо бизде жанагы модерн балет деген дагы чыкпады. Ушул багытта дагы өзүн сынап көрүп, абдан жанагы Игра под луной деген балетти да койгон экен. Бул ушул чыгармачылыгын ушунчалык кенендигин билдирет да. Сиздер ушул убактарда мындай баалап билип калдыңарбы кийинки ушул балетмейстерлик өнөрлөрүн? Эмне дегенде жанагы модерн балетте Жанат Байдаралин деген казак балетмейстер, жаш жигит болчу ошол убакта. Анан биздин театрга келип, баарыбызды байкап карап, Арстанды тандап алган да. Ошондо солист. Солист кылып. И бүт труппа катышчу да. Сонун спектакль чыкты. Ошондо Арстан дагы бир жагын көрсөттү да, талант. Ошо грандин бир эмесин. Супер современный спектакль. Башкача да. Ал өзү болсо как классикалык балет өнөрү болчу да. А бул жерде болсо супер современный болуп чыкты да. И аябай жакшы өткөн да ошол спектакль. Публика очень хорошо принимала. Жана фольклордук жагын сиздер көргөн жоксуңар да, ошо жана Саймалы таш. Фольклордук жагын мен кичине мындай катышкан жокмун, бирок эсимде баягы театрда иштеп жүрүп эметкенде. Эми айтып кетсек, чындап эле Арстан Байкенин баягы таланты аябай эле көп. Эми карабайсызбы, ошол жылдарга дагы подстраиваться этип, именно ошол модерн фольклор менен баардыгын совмещать этип, чогуу аракет жасаган да. Синтез. Бизде ошол жана Берик Алимбаев деп айтып өтпөдүк, ошол кишинин бир айткан ошол учурларын дагы көрүп коелучу. Сюжет бар эле бизде калган. Ошол сюжетти биздин режиссер берип койсо. Вот эта тройка, Ирсалиев, Базарбаев, Салимбаев, это трое, которые только в одно время они пришли. Очень сильные мужские танцовщики. Они лидерами были в этом разогреве, в этом тренаже, так называемый классический урок. И с ними было легко.
мына биздин агайдын чыгармачылык өмүр жолуна дагы баары кайрылып келатабыз. Эми баягы агай кийинки убакта бул жерден кетүүгө туура келди да. Себеби бизде дагы ошондой учурлар болду. Дагы жакшы агайыбыз ошол учурлардан өтүп, мындай бир чыгармачылык адамдарды баягы сыртка айдап чыккандай эле болгон учурлар болду да, билесиздер, баарыбыздын башыбыздан өттү. Бирок ошол учурлардан өтүп, өзүнүн чыгармачылык жолун тандап, жакшынакай иштеп атканда бир аз ооруга дуушар болуп калды. Бирок ооруга карабай мына сиздер менен дагы иштешкен экен. Кийинки акыркы жылдары ушу башка жака кетүүгө аргасы болгон экен. Кандай болду? Байланыштуу, ден соолугуна байланыштуу. Баласы келип алып кетпедиби? Атай. Азыр ушул жөнүндө токтолуп бизде суроо бар экен, угуп алсак. Мейли байланыштырса байланыштырыңыз. Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Биз ушу Арстанбек. Ассаламу алейкумдар. Саламатсыз. Мен эме ушу атым Жеңишбек. Арстанбек байкем ушу балалык чагынан бери жанагы балалык кезинде киносун көрүп, аны аябай ушу кызыгам да, ошол жөнүндө балалык кезинен баштап ушу артист болгонго чейинки жашоосун айтып берсеңер, мен аябай кызыгам да ушул Байланыш жакшы болбой калды. Эми каалоосун айтып атат да окшойт. Кызыгам деди. Кызыгам да. Бул кишилердин эми чыгармачылык өмүрү өрнөк болуш керек да. Мына сиздер баягы режиссер катары кийинки учурларда да ошол кино, андан башка да киного тартылып калган экен. Алимак секилдүү. Бул дагы кыргыз киносунун бир алтын казыналарына кирип калган кинолор да. Ушул жөнүндө да бир оюңарды айтсаңар, режиссер катары. Бул нерсе Арсан байкенин көп кырдуу талант экенин көрсөтүп турат да. Балет эле артист эмес. Жанакы бизге келип, жанакы пластика койгонун өзүнчө бир эми драмалык артисттерге келип жанакындай иш кылганы. Андан тышкары эми жанакы кинодо жараткан образдарын карабайсыздарбы? Бул артист катары дагы баягы бийчи эле эмес, артист катары дагы өзүнүн бир жакшы талантын көрсөтө алган болуп атпайбы? Ошол учурда жана бизде келип иштеп отурган учурда жанакы биздин театрга 2 жолу келди деп атпаймынбы? 2005-жылы келгенде абдан тың жакшынакай өзү сахнага секирип чыгып көрсөтүп берип багы жакшынакай бийлеп аткан. Анан кийин 2007-жылдын аягында бир келгенде жанакындай кичине ооруп калган экен да. Ошол учурда жана алгачкы биринчи келгенде залда отуруп баягы көрүп отурганда бир ак кагазга чиймелеп отурчу. Анан мындай карасам ушундай сүрөттөрдү тартып баягы барстардын сүрөттөрү мындай кыймылдары мындай колдору минтип турган ушундай кызыктай бир сүрөттөрдү көрүп калчумун да. Көрсөм сүрөт жагына да күчтүү экен да. Жаш кезинде сүрөттөрдү чыгып атпайбы бала кезинде? Ошону жанакы өзүнүн элестеткенин, жана барстар кандай болуш керек, кандай кыймылда болуш керек, кандай мүнөздө, кандай көз карашта болуш керек, ошонун баарын сүрөт аркылуу тартып койчу, чийип койчу да. Жалко, что ошол нерселер сакталбай калды да. Эми баягы бардык нерсе өтүп кеткенден эле биз ахиттеп калат экенбиз да. Болбосо ошол эмгегиндеги бир чоң бир өзүнүн ишиндеги бир жакшы нерселер болот эле да. Жана кинодо болсо, кинодо өзгөчө. Караңыздарчы, жанакы эле абдан өзгөчө ойногон. Жана Алимак Исикул деле характерди кандай берген. Караңызчы. Намысчыл ушундай бир намыс деп моментип турат элечи. Характер момундай берилип турат да. Мына бу да бир чоң талант болуш керек. Бул таланттын көп кырдуулугу да, карабайсызбы? Ошондуктан мындай таланттуу кишинин эмгеги эч качан жерде калбайт да. Таланттуу киши. Туура айтасыздар. Туура айтасыздар. Эми тилекке каршы биздин баягы көрсөтүүбүз аягына чыгып келатат. Мындайда биз өмүрүнүн акырында Арстан агай ушул алыска Америка жергесинде жашап жатса дагы азыркы эми баягы жүйнө баягы байланыш бар да азыркы учурда. Анан кыргыз искусствосу үчүн абдан күйүп бышып, ар качан ойлорун дагы билдирип турган биз угуп көрүп калдык. Эми биз Арстан аган кыргыз маданиятына, кыргыз балет өнөрүнө сиңирген эмгегин биз баарыбыз кыргыз эл жашап турганда ар качан өчпөйт деп ойлоймун. Болгону биз мындай адамдардын эмгегин кийинки муун үчүн улам айтып турушубуз керек. Анткени мындай адамдардын эмгеги кийинки муун үчүн өрнөк. Кыскача биз
театр, опера, балетте. Рахмат. Биздики көрсөтүүбүз бүтүп калды. Кечирип коюңуздар, биздики түз эфир. Рахмат келгениңиздерге. Анда эмесе кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.